Мен бүгүнкү кайрылуумдун себеби мынакы мурдагы Атамбаевдин бийлигинде болуп аткан кемчиликти азыр биздин астыбыздагы аксакал айтып кетти. Бул Ботаяров Абдымалик деген жигитти $5000 сураган экен Икрамжан Илмияновдун адамдары. Ошону бербей койсо, бул кишини согушта болгон жок, Афганистанда, анан Баткен согушунда болгон жок деп жөн жеринен жала кылышып, каралашып, экинчи группа инвалид жигитти ушу менен экинчи жолу соттошуп, мына соттун эмгичек таягы бүтпөй атат. Анан муга дагы мурдагы алып жүргөн пенсиялардын бардыгын төлөп бер деп 1.400.000 сомду мойнуна илип коюптур. Анан ошондой эле окат мына элдин бардыгы Атамбаевка бийлигине жанында жүргөндөргө ишенбей биз Жээнбекти шайла деди, шайлап бердик. Жээнбек деле баягы ошол кадрлардын баары менен жыргайт экем деп келди. Президенттик өмүрү 3 жылга жетпей калды. Бул кетти. Эми Садыр Жапаровду алып келип койдук. Биз оңолобуз деп Садыр Жапаровго аябай катуу ишенич берип алып келдик. Анан бирок бүгүнкү күндө Садыр Жапаров деле ошол баягы коррупциянын казаны кайнап аткан казанга чыбой сонун турбой атаан көрүп мынте берсе акча келе берет экен, тияк бяган баары боло берет экен дедим. Буга биз мына өткөндө акыркы жолу киргизген катта жазып киргиздик. Садыр Жапаров азыр өзү болгону казанда кайнап аткан иткел. Аны депкир менен булар неметип коррупционерде калптуу ыргытып эт. Анан биздин жазган каттарыбыз биринчи этаждан өйдө чыкпайт экен. Адил писим деген чалып биз чаң салсак, алар айтат, кабыл албайт силерди, ора болбой эле койгула. Мына биз карадык. Представитель бар. Анан губернатор бар дейт. Губернатор кылып мынакей Эркин Тентишев дегенде Чүй областына коюп койду. Ал эч кандай тажрыйбасы жок, болгону бизнесмен дейт бир кайдагы. Ошондой кишини коюп койду. Ал эл менен иштегенди билбейт. Анан бул мен айтып аткан себебим, бийликтин бүгүнкү күндө биз аксакалдар келип демилгесине демилге берип кичине кеңеш кошолу деп атканыбызды булар деген кабыл албай атат. Канткен себеби булар баягы коррупциянын казанында жүргөн 30 жылдан берки Шеримкулов, Жумагулов, Куулов, Отунбаевалар менен эле кайра иш кылып атышат. Анын ичинде Текебай да жүрөт. Ушундай немелер көп болуп атат. Анан жанагы биздин азыркы аппараттагы адамдар иштей турсун тигиндей мындан элге жаманаттуу болгон кабарчылар, мекен серепчилер, ар кайсы жанагы политолог дегендерди чыгарбаш керек. Абдан жаман ушу биздин Кыргызстандын ушу немесин бүт бардыгы жеп бүткөн адамдардын бардыгы, мен бирөөнүн атын айтып кетейин. Ошо улуу киши уялбай кайра чыгып атат. Жамин Акмалиев деген биздин айыл чарбанын баарын жок кылган ошо киши болгон. Эми азыр кайра чыгып алып, мен айыл чарбаны жакшы билем дейт. Эмнесин билет? Алып келем деген кочкорунан жок, кылам дегенинен жок. Америка болдук деле, Америкадан өтүп кеттик биз. Ошон үчүн биздин келечектеги могу балдардын келечектери болот. Силердин келечегиңерди ойлоп, аксакалдар келип атабыз астыңарга. Сиздерге чоң рахмат.